Саламатсыздарбы? Бүгүнкү видео сабагыбыз англис тилинен болмокчу. Жана биздин тема spelling of ed verbs. Этиштердин ed мүчөсү менен аяктаганын жазылышы жөнүндө болмокчу. Өзүбүз билгендей, бизде этиштер англис тилинде этиштер туура жана туура эмес жана аралаш этиштер деп бөлүнөт. Бүгүнкү темабыз дал ошол туура этиштер жөнүндө болмокчу. Туура этиштерге биз билгендей ed же болбосо ди мүчөсү менен аяктаган баардык этиштерди айта алат экенбиз. Жана кээ бир эрежелер бар экен. Ага ушул видео сабагыбызда акырында көрө аласыздар. Биринчи эрежелерибиз бул эгерде этишибиз и тамгасы же болбосо үндүү тамга менен аяктап, андан мурунку тамгабыз эл деген үнсүз тамгадан болсо, анда биз жөн гана ди деген тамганы же болбосо мүчөнү жазат экенбиз. Мисалы, smile, smiled, erase, erased. Экинчи эрежебиз, эгерде бир үндүү тамга анан кийинки тамгабыз үнсүз тамга болсо, биз ушул үнсүз тамгага дагы бир үнсүз тамганы кошуп жазат экенбиз. Мисалы, stop, stop, rub, rub. Көрүп турганыңыздардай үндүү жана үнсүз тамгалар болгон үчүн бул жерде эки үнсүз тамганы кошуп жаздык. Кийинки эрежебиз бул эки үндүү тамга жана бир үнсүз тамга менен аяктаган үчүн анда биз ed деген мүчөнү улайт экенбиз. Мисалы, rain, rained, need, needed. Төртүнчү эрежебиз бул эки сөздүн аягыбыз эки үнсүздөн, андан мурунку тамгабыз эки үндүүдөн болсо, анда биз ed деген гана мүчөнү улайт алат экенбиз. Мурунку эрежебизден айырмаланып, бул жерде эки үнсүздүн кошуп жазыштын кереги жок. Мисалы, count, counted, help, helped. Бешинчи эрежебиз бул эгерде этишибиздин аягы y тамгасы менен аяктап калса, анда биз бул y тамгасы I тамгага өзгөрүп кетет экен дагы, түшүп калып туруп I тамгага өзгөрөт экен дагы, анан idни мүчөсүн улайт экенбиз. Мисалы, study, studied, carry, carried. Ал эми акыркы эрежебиз бул y тамгасы менен дал эле y тамгасы менен аяктап, бирок буга ed деген гана мүчөнү улайт экенбиз. Себеби y тамгасынан мурунку сөзүбүз тамгабыз үндүү болгондуктан биз ага y тамгасын I тамгага өткөзүштүн кереги жок экен. Бул жерде эмнеге деп суроо болуп калышы мүмкүн. Бирок себеби бул жерде study деген сөзүбүздөгү y тамгадан мурунку тамгабыз үнсүз болгондуктан биз y тамгасын Iга өткөзөт экенбиз да ed мүчөсүн улайт экенбиз. Бул жерде y тамгасынан мурун a деген же болбосо бул жерде үндүү тамга болгондуктан бул y тамгабыз түшүп Iды жазып анан ed улабай эле бир гана ed деген мүчөнү гана улайт экенбиз. Бүгүнкү өтө турган темабыз ed формасын же болбосо туура этиштердеги ed жана d мүчөсүн улагандагы кээ бир эрежелерди үйрөндүк. Сиздерге пайдалуу деп ойлойм. Көңүл бурганыңыздар үчүн рахмат.